Урматтуу кесиптештер, биз бүгүн карап аткан маселе өтө татаал. Мына бизге өкмөт айтып атат 20% ансыз деле жоголду, 40% жоголду деп. Туура суроо коюп атабыз. Ким жооп берет ошо жоголгон үчүн? Конституция 12 беренесинде так жазылып турат. Бүт байлык элдики, эч ким ага коротконго укугу жок. Туура айтып атат кесиптештерим. Эгер биз ар бирөөбүз бир ката кетирсек, биз жоопко тартылабыз. Ал эми чоң ири ишкана, бюджетке таасир бере турган ишкана мыйзамды бузуп, мөңгүнүн жарымын жоготсо, ишмердүүлүгү атайын эмес, конечно, ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы боюнча эч кандай жоопкерчилик жок. Суроо мындай болуп атат. Бүгүнкү берген сунуш өкмөттүкү, суу кодексине өзгөртүү киргизилген. Кимдин сунушу? Кумтөрдүкү же өкмөттүкү? Ушунча жыл мен мыйзам чыгаруу системада иштеп көрө элекмин. Бир мөңгү жөнүндө мыйзам жазганды. Мыйзам негизги бул правоотношение карайт. Коомдо эмне болуп атат? Көз караш мамлекеттик кандай болот? Жарандын милдети кандай? Ал эми паланча мөңгүгө уруксат берилет деген мыйзам түпкү тамыры менен туура эмес. Эртең ушул мыйзам күчүнө кирсе, мөңгү жок болгондо биз кайра мыйзамды жокко чыгарабызбы? Мөңгү жок болот да. Ошондуктан бул көрүнүп турат. Орусча айтканда красными нитками сшиты интерес определенной компании. Мен түшүнүп турам. Жогорку Кеңеш сиздерге тапшырма берген. Ошол кумтөр иштеш керек. Жыл сайын бизге 6 миллиард акча берип турсун салык катары. Бирок бар жок деле такыр эле жүгүнүп бериштин кереги жокпу? Мен ойлоп атам. Андан көрө өкмөт кошташ мамлекет менен мамиле түзбөйбү жакшыраак, жылуураак, жакын кошуна менен. Бир компания менен жолду издешиңер керек. Мен ойлоп атам, урматтуу кесиптештер, бул жерде Жогорку Кеңешке жүктөштүн кажети жок. Өкмөт өз жол жобосун тапсын. Мыйзамды өзгөртүүгө туура эмес. Бул мөңгү. Кылымдан бери турган, сакталып турган, көбөйүп турган мөңгүнү мына 50%га азайтып, бүгүн эми калганда уруксат берели деп. Анан мөңгүнү көчүрөбүз деген сөздө эми бул кичинекей балдар ишенсе ишениши мүмкүн. Планетада өзгөрүлүп баратат, жыл сайын жылуулап баратат. Каякта көчүрөсүңөр силер? Эгер ушундай мүмкүнчүлүк болсо, анда мөңгүлөрдү аралап туруп эле сарайга тыгып таштагыла, керек болгондо эритесиңер. Суу сактагычка суу башта бересиңер. Анда жомок сөт токтото алчу. Мөңгүнү көчүрүп койсо эчтеке болбойт деп. Товарищ Рыскулов, вы что-то из области фантастики говорите. Глетчер деген. Глетчер кыргыз тилинде жок андай сөз. Орус тилинде де жок андай сөз. Башка бир кыргыз тилинде дал келе турган сөз тапсаңыз, эрибей турган муз деп койсоңуз, анда ойлонуп калабыз. Ошондуктан, урматтуу кесиптештер, мен сиздерден сураган элем, бул мыйзамды биз колдошубуз керек. Тескерисинче биз өкмөткө тапшырма беришибиз керек. Азыркы иштеп турган мыйзам негизинде жолду тапкыла иштеткиле. Кантип иштетесиңер? Өкмөт айланан өкмөт, силердин айлыгыңар алып атасыңар, милдетиңер ошол. Биз ушул жерде Жогорку Кеңеш сиздерди августта бекиттик. Иштегиле. Мына да сиз берген негиздеменин ичинде байкасаңар, бир Жогорку Кеңеш дал поручение правительству организовать бесперебойную работу кумтора. Что, Жогорку Кеңеш виноват болот дагы эле? Андай шылтоо бербегиле. Эгерде сиздер биздин бардык берген тапшырманы ушунчалык аткарсаңар, Кыргызстан гүлдөп кетмегиле. Себеби бул жерде жоопкерчилик жөнүндө сөз болуп атат. Демек биз менен бөлүшөбүз деп атат. Жок, ар бир өзүнүн тармагы боюнча жооп бериш керек. Аткаруу бийлик өзүнүн жоопкерчилигин алыш керек мойнуна. Чечимди издегиле. Мен сураган элем, кайра ушул мыйзамды кайтарып өкмөткө тапшырма берели. Тапкыла жолуна. Келишим менен тапкыла. Урушпай, талашпай. Бирок 50% мөңгүнү жокко чыгарган себепкерди таап туруп, жоопкерчиликти изилдеп келгиле. Балким ошол тармакта иштеп, бирдикке келип каласыңар. Анан бир ишкана үчүн мөңгүнү талкалагыла, тоонун талкалагыла деп чечим кабыл алыш менимче бул саясий жагынан да туура эмес болот, экономика жагынан да туура эмес болот. Мен сиздерди урматтуу кесиптештер чакырат элем, ушул мыйзамды кайтарып өкмөткө башка жолун издеп көрсүн деп тапшырма берели. Рахмат. Рахмат. Сөз Атамекен фракциясында фракциянын лидери Шыкмаматовда. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү.
Кыргызстан болуп жаралганы биринчи жолу тарыхта мамлекеттик деңгээлде мыйзамдаштырып мөңгүнү жок кылуу деген кадамга барып атабыз. Бул нерсеге тарых өз баасын сөзсүз түрдө берет. Кыргызстар үчүн эң ыйык нерсе эмне? Бул Манас, бул комуз, бул калпак, бул биздин рухубуз, духубуз, тарыхыбыз. Анан мөңгүлөр дагы ошол ыйыкка кирет. Биз мөңгүлөргө жанагы Ленин деген пикке жакында Манас деген атты койдук. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, азыр арактын атына Манас деген атты коюп, мына өкмөт мүчөлөрү бириңер былкылдап кое элексиңер. Тыюу салып, ал мыйзамда бар. Манастын атын койгонго болбойт аракка. Манастын атын бийиктикке, тоого коелу, аэропортко коелу, шаарларга коелу. Бирок аракка коюп, аны ичип мас болуп келжиреп көрүнгөндө мындай сабап, ошо жаман иш да бул арак ичкен. Ошондуктан Дүйшөнбек Текшербекович биринчи кезекте ошону тыйгыла. Жанагы Манастын атын аракка койгондо. Ал да болбойт. Анан урматтуу депутаттар, мына сиздер айтып атасыздар, өкмөт, урматтуу депутаттар, ушуну мына билип койсоңор, айтып атпайбы? Биз 6 миллиард сом сотко бердик деп. Жакында эле өкмөт кумтөр менен келишимге кол койдуңарбы? Ал күчүнө кирдиби? Ошондо бир пункт турбай, мы отзываем все иски деп. Эми мындай жалган айтпаш керек да. Ушул парламенттен жалган айтканды бир мода көрүп алдык. Өтүп кетет, боло берет, эч ким көңүл урбайт деп. Ошон мындай күйүп кеттим да ошон үчүн мен. Сүйлөп эле коеюн деп аткам. Анда ачык эле айткыла, ала куштун атынан айткыла. Урматтуу депутаттар, биз кумтөрдөн көз карандыбыз. Жылына 7 миллиард сом алабыз. Алар кетсе, окатыбыз мындай итагыл акыбалыбыз оор. Анан бирок калты айтпагыла да, биз 6 миллиардты бергенбиз, анан каралып атат экинчи станция деп. Мы отозвали все иски, ал жанагы соглашениеда турат. Ошондуктан аны так кесе билип койгула. Анан урматтуу өкмөт мүчөлөрү, мына өкмөттүн методикасы бар болчу. Ошол методиканын негизинде жок болгон мөңгүлөргө компенсация төлөш керек. Ал Центераны эмнесине аяйсыңар? Айтсаңар, мен ушуга түшүнбөйм. Центераны эмнеге ага өзүбүздүн частный компанияларды баса калып талкалайсыңар го? Эгерде бир көмүр касып атып, кен касып атып, шагыл касып атып, бир координаттан чыгып кетсе, иш козгоп камап талкалайсыңар. Жок дегенде эле чачына картасыңар. Бул жерде мөңгүнү талкалап атса, ошол сууну компенсация кыла турган методиканы өкмөттүн токтомунун аты менен кылып койдуңар. Шек жаралып атпайбы? Эгерде ошол методика менен аларды бурчка такап төлөп койгула, мөңгүлөрдү талкалапсыңар десе, 50-80 миллион доллар казынага чөт эле го. Эмнеге анданы жокко кылдыңар? Көрдүңөрбү? Ошондуктан мындай жоопсуз, түшүнүксүз кадамдарга туура эмес болуп атат да барганыбыз. Ошондуктан урматтуу депутаттар, Атамекен фракциясы бул мыйзамга өзүнүн позициясы каршыбыз. Анан биз принципиалдуу түрдө мөңгүнү талкалашты. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, мына вице-премьер кетип калды. Тиги жанагы методиканы мөңгүлөргө кеткен зыянды компенсация кылуу жөнүндөгү токтомду кайра калыбына алып келиш керек. Урматтуу Иса Шешенкулович, урматтуу депутаттар, биз өкмөттөн ушуну талап кылышыбыз керек. Методиканы кайра иштеп чыгып, Төрөбай Закирович, методиканы кайра иштеп чыгып, талкаланган мөңгүлөргө Центера 50-80 миллион доллар бюджетке төлөп берсин. Эмнеге аларды аяйбыз? Рахмат. Анан урматтуу төрага мен сөзүмдүн 3 мүнөтүн Мамашевага берип коюңуздар.